мектептерде зорлық зомбылық күшейіп кетті деген проблеманы мынау ушу Көкжардың окуучулары, Көкжардың интеллигенциясы, таланттуу инсандары жалпы Кыргызстанга даават кылып, күзгү кылып алып чыгар. Өзүңөргө бир кол чаап коюңуздарчы. Сценарийдин автору, мына ушул идеянын автору биздин кадырлуу, сыймыктанган, таянган агабыз болчу Мамат Ибраим Самиев деген. Өмүрү кыска экен, шумажал арабыздан алып кетти. Бирок анын чыгармалары, калтырган сөзү, идеялары мына бүгүнкү күнгө чейин сиздерде инсандардын колдоосу менен жашап келатат. Мен ойлойм, мына ушул фильмде рол жараткан таланттар Кыргызстанга тушообуз кесилип атат. Мыкты инсан болот, чоң инсан болуп, өлкөбүзгө кызмат кылган азамат болуп кыздар болот. Мына ушундай таланттарды жараткан сиздерге дагы бир жолу таазим этебиз. Ассаламу алейкум, урматтуу меймандар, коноктор. Ушундай эле бүгүнкү ушул актерлордун ата-энелери, туугандары кош келипсиздер сиздерге. Белгилүү коомдук ишмер, манастануучу, жазуучу, милициянын полковниги, көп кырлуу талант ээси Мамат Ибраим Самиевдин «Мен зомбулукка каршымын» аттуу көркөм тасмасында ролун мыкты жараткандыгы үчүн актер Уланбек Курсанбек уулу ыраазычылык кат менен сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен актер Хасылжан Мухтаров сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен актриса Алена Жолдошева сыйланат. Биз азыр Нокат районунун Көкжар айлык өтүндө Көкжар маданият үйүндө турабыз. Мына Мамат Ибраим Самиев полковник агабыз көп кырдуу талант болгон, драматург, ошол жазуучу, манас изилдөөчү, ислам дининин баалыктарын изилдеген ушундай бир уникалдуу таланттын ээси. Ушу бир зомбулукка каршымын деген тематикада кино сценарийди бир кезде жазган. Ошол аманатын биздин Хан студиянын балдары Сүйүнбек, Туратбектер, Мамат Ибраим Самиев атындагы фонддун колдоосу менен бүгүнкү күндө ушу кино тасма кылып тартып чыкты. Бул жерде негизги каармандар ушул жерде окуган мектеп окуучулары атайын ушул жерге келип, ушул окуучулардын, таланттуу окуучулардын жакындары менен, мугалимдери менен, туугандары менен ушу кинонун бет ажарын өткөрүп атабыз. Аты айтып тургандай, зомбулукка каршымын деген кино. Бул мен ойлойм, жалпы коомчулукту кайдыгер калтырбайт. Анткени биз бала үчүн жашайбыз. Мектепте кандай жашоо жашалып атат. Ошол нерсени чагылдырган сон татмака бир фильм буюрса жарыкка чыкты. Азыр мен сиздерге каармандардын, ушу кинону жараткан адамдардын жана кинону көргөн адамдардын таасирлерин сиздер менен бөлүшөмүн. Акырына чейин көрүп, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Нокат районундагы Көкжар мектебинде тартылды, инновациялык гимназия мектебинде. Ал жерде райондун администрациясы, мына райондун билим берүү кызматкерлеринен аябай чоң мындай поддержка көрдүк да, колдоо көрдүк. Бул жерден окуучулардын өздөрү дагы ата-энелер жагынан дагы өтө жакшы колдоо көрдүк. Азыркы кезде өзү негизи көбүнчө эле ушундай зомбулукка көбүнчө учурлар болуп атат. Көбүнчө мектептерде, кыздарда да болуп келатат, балдарда эмес көбүнчө эле. Ушул ар бир мектепте ушундай муш таштабаш, бири-бирине жакалашкандар көбүнчө болуп атат. Ушул нерселерди токтотсок болот өзү негизичи. Ушул кинону көргөндөн кийин өздөрүгө жакшы деген сыпаттарды, жакшы деген таасирлерди алыш керек да. Мамат Ибраим Самиев бул көп кырдуу таланттын ээси, улуу адам эле. Ал өзүнүн
ишин чыгармачылык менен тыгыз байланыштырып шайкеш алып барган, улуулукту сулуулукту жактырган, жөнөкөйлүк жактырган пейили абдан жакшы адам болгон. Мисалы ал манастануучу, идимпоз, акын, жазуучу, айта берсек Айтор көп эле таланттарынын артында изи калды. Мисалы бүгүн мен зомбулукка каршымын деген чыгармасын 20 жылга чейин жазган экен. Мына ушул чыгармасынын негизинде көркөм тасма тартылып, мына бүгүн тартууланып жатат. Мунун негизги максаты ошол эле кезде бул Мамат Ибраим ушул мектептердеги бүгүнкү актуалдуу көйгөйлүү маселени көрө билген көрөгөч адам болгон экен. Мына ушул маселе азыр бүт республика боюнча, атурсын бүт дүйнө боюнча олуттуу бир көйгөйгө айланып, мунун чечүүнүн үстүндө педагогдор, ата-энелер, педагогика илимдердин тегерегинде адамдар иштеп жатышат. Эгерде мына ушул фильмди жакшылап көрсөңүздөр, ал жердеги окуучулардын табити, көз карашы, мугалимдердин көз карашы баардыгы байланыштуу турулат. Ошон үчүн бул таланттуу жазуучуга таажим кылып, дайым аны эскерип, анын изине чаң салдырбай сакташыбыз керек. Мамат Ибраим Самиев менен бул мен зомбулукка каршымын деген фильмди 2019 мугалим деген фильм тапканбыз. Андан кийин 2020-жылдары Мамат Ибраим Самиевдин сунушу боюнча көбүнчө айтып калган. Мектептеги зомбулук жөнүндө балдарга жеткириш керек деген темада айтып жүрдү. Бул нерсени алдын ала көрүүчүлөргө алдын ала бербесек, балдарга бир аз коркунучтуу пайда болот деп алдын ала билип жүргөн экен. Окуялар болуп атат, мурда деле болуп жүргөн. Ушташып, окуучулардан акча алып, ошолорду жоюш максатында тартылдык. Ушул кинобуз окуучуларга таасир берет деп ойлойм. Камерага карамады дейди да. Камерага кандай карай баштап туруп. Чүнки биринчи марта да ошо камерага карама, өзүнүн табий түрдө машинчасы карап туруп, нема дешти билбейм. Машинада туруп, как сказать, хаммасы табий холдо болду. Film өзүбүздүн дүйнөбүздө ушул бардык киного катышкан адамдардын жашоосун 360 градуска полностью алмаштырды деп 100% гарантия берип айтып болот. Потому что бул кино не только бизди биринчиден жаштарды тарбиялайбыз деп жатып, биз өзүбүздү биринчиден тарбиялап алдык. Ошол эң жакшы болду деп эсептейм. Мен бул киного катышып жүрүп, команда менен иштегенди үйрөндүм. Бири-бирибиздин ойлорубузду укканды үйрөндүм. Себеби командада бир эле адам өзүнүн оюн айтып, өзүнүн айтканын кылганга мүмкүн эмес. Ал жерде көп түкүрсөк болот демекчи, ар бир адамдын өзүнүн ойлору чыгып отуруп, бир чоң сонун ойлор жаралып, чогуу бирөөлүктө иштегенди үйрөндүм мен. Ол мектепте жүргөндө бардыгыбыз эле ушундай болуп жүрсөк керек эле. Башында кыйын болот, бирок кийин көнүшүп кетти. Баарын жек көрө баштадым. Анан бул экөө менен тил табышып алдым. Үчөөбүз бирикип алып баарын титиреттик. Мектепте күндө мушташ, тополоң. Сен келген күнү сен мага Нурлан болуп көрүндүң. Келип, мен тагдырыма дагы кол салчудай болуп сезилди. Нурхан, кечирип койчу мени.